Саламатсыңарбы? 8 класстар үчүн информатика сабагын баштайбыз. Биринчи бөлүм информатика жана маалымат. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан чыгарылган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китеби боюнча тартылды. Авторлору Сыбулина, Самыкбаева, Биляев, Осипова жана Мамбетакунов. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы логикалык туюнтмалар жана амалдар. Сабакка киришерден мурда китептеги шарттуу белгилер менен тааныша алалы. Эсиңе тут, маанилүү маалымат, аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу, тема боюнча кошумча маалымат. Аныктама, жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн. Компьютерде практикум, компьютерде өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Ой жүгүртүп көрөлү. Информатика маалымат алуу, сактоо, өзгөртүү, иштетүү, берүү жана пайдалуу ыкмалары жөнүндөгү илим. Чындык алппы? Албетте бул чындык. Компьютер бул бир гана онлайн оюндар үчүн чыгарылган машина. Бул маалымат жалган. Логика бул информатика илимине гана тиешелүү. Жалган. Логика бул ой жүгүртүү жөнүндөгү илим. Ооба, бул чындык. Логика байыркы грек тилинен которгондо ой жүгүртүү жөнүндөгү илим деп которулат. Логика кантип туура ойлонуу, ырастоолорду далилдөө жана чечим чыгаруу жөнүндөгү илим. Логика чындыкка жетүү ыкмаларын сезимдерге эмес, нурда алынган билимдерге таянуунун натыйжасында изилдейт. Логика математиканын бир бөлүмү жана көптөгөн илимдерде колдонулат. Ал эми буль алгебрасы информатиканын негиздеринин бири болуп эсептелет. Буль 1847-жылы төрөлгөн англиялык математик. Жорж Буль логикалык айтымдарды изилдөө үчүн татаал сөз түрүндөгү айтымдарды кыскача символдор менен белгилеген. Математикалык ыкмаларды колдонууну сунуштаган. Кийин математиканын бул бөлүмү логика алгебрасы же буль алгебрасы деп аталып калган. Анын жардамында логикалык айтымдарды жазышат, эсептешет, жөнөкөйлөтүшөт жана өзгөртүшөт. Буль алгебрасы өтө жөнөкөй, анткени ар бир өзгөрмө чындык же жалган экендиги менен деген гана маанини алышы мүмкүн. Логика алгебрасы айтымдардын мазмунун териштирбестен, алардын чындык же жалган экенине гана карайт. Ал алгебралык эсептөөлөр жолу менен курама айтымдардын чындык же жалган экенин аныктоого мүмкүндүк берет. Логикалык айтымдарды латын алфавитинин баш тамгалары менен белгилешет. Мисалы, жер тоголок. Бул жер тоголок деген айтымды А деген чоң тамга менен белгилейбиз. Б. Күн бул планета. Буларды эстеп калгыла. Жөнөкөй логикалык айтым. Бул маанисин жоготпостон туруп, кичирейтүүгө же бөлүүгө мүмкүн болбогон айтым. Татаал айтым. Логикалык амалдарга дал келген логикалык байламталар менен бириккен жөнөкөй айтымдардан турат. Логикалык туюнтма. Бул логикалык амалдар менен бириккен логикалык айтымдар. Логикалык константа чындык же жалган. Логикалык өзгөрмө символикалык түрдө аныкталган логикалык маани. Логикалык туюнтма жөнөкөй же татаал туюнтма болуп бөлүнөт. Татаал айтым логикалык операцияларды колдонуп жөнөкөй сөздөрдөн курулган. Логикалык формула логикалык маанилерди жана логикалык операциялардын белгилерин гана камтыган формула. Логикалык формула чын же жалган деп бааланат. Логикалык туюнтмалар жана амалдар. Дедукция кошуу. Бул эгерде жөнөкөй логикалык айтымдардын бирөөсү гана чын болсо, анда чындык жана экөөсү тең жалган болгондо гана жалган маанисин алган татаал логикалык туюнтма. Логикалык кошуу эки же андан көп айтымдын же байламтасы менен биргелешинен түзүлүшөт. Конъюнкция көбөйтүү. Бул жөнөкөй логикалык айтымдардын экөөсү тең чындык болгондо гана чындык маанисин алган. Ал эми калган бардык учурларда жалган маанисин алган татаал логикалык туюнтма. Логикалык көбөйтүү же эки же андан көп айтымдын жана байламтасы менен бирөөгө биригишинен түзүлөт. Импликация ээрчүү. Бул биринчи айтымы шарт, ал эми экинчиси натыйжа болгон татаал логикалык туюнтма. Мындай логикалык туюнтма чындыктан жалган келип чыгат дегенден башка бардык учурда чындык маанисин алат. Логикалык ээрчүү эгерде анда деген сөз
айкашынын жардамында эки айтымдын бирөөгө биригишинен түзүлөт. Инверсия тануу. Бул эгерде баштапкы логикалык айтым чындык болсо, тануунун жыйынтыгы жалган же тескерисинче баштапкы логикалык айтым жалган болсо, тануунун жыйынтыгы чындык болгон татаал логикалык туюнтма. Логикалык тануу баштапкы логикалык айтымга эмес, же мындай туура эмес сөз байламталарын кошуу жолу менен түзүлөт. Мисалы, Кыргызстандын борбору Бишкек. Инверсиядан кийин Кыргызстандын борбору Бишкек эмес. Тануу. Кийинки эквиваленттүүлүк, барабардык. Бул качан жөнөкөй логикалык айтымдардын экөөсү тең бирдей чындык маанисин алганда гана чындык болгон татаал логикалык туюнтма. Логикалык барабардык качан жана качан гана сөз айкаштарынын жардамында эки айтымдын бирөөгө биригүүсүнөн түзүлөт. Мисалы, Жеңиш чокусу Кыргызстандагы эң бийик тоо чокусу. Дедукция, кошуу. Эгерде жөнөкөй логикалык айтымдардын бирөөсү гана чын болсо, анда чындык. Конъюнкция, көбөйтүү. Бул логикалык айтымдардын экөөсү тең чындык болгондо гана чындык маанини алат. Инверсия, тануу. Бул эгерде баштапкы логикалык айтым чындык болсо, тануунун жыйынтыгы жалган жана тескерисинче баштапкы логикалык айтым жалган болсо, тануунун жыйынтыгы чындык болгон татаал логикалык туюнтма. Логикалык амалдар үчүн чындык таблицасы. Белгилейбиз. 0 бул жалган айтым, ал эми 1 чындык. Таблицага көңүл бурабыз. Аракеттердин аты: кошуу, көбөйтүү, тануу, ээрчүү, барабардык. Биринчи тапшырма. Таблицада издөө серверине болгон суроо талап берилген. Сурамдардын номерлерин ар бир сурам боюнча издөө сервери таап чыккан барактардын сандарын өсүү тартиби боюнча жайгаштыргыла. Биринчи, принтерлер жана сканерлер жана сатуу. Экинчи, принтерлер жана сканерлер. Үчүнчү, принтерлер, сканерлер. Принтерлер, сканерлер, сатуу. Чыгарып көрөбүз. Чыгаруу. Биринчи вариант. Жана же деген амалдардын касиеттерин колдонуу менен ой жүгүртөбүз. Эң аз жыйынтыкты эң көп чектөөлөрү менен суроо талап чыгарып берет. Бул биринчиси. Бир убакта принтерлер, сканерлер жана сатуу керек болгону. Экинчи орунда экинчи суроо талап. Бир убакта принтерлер жана сканерлер. Андан кийин үчүнчү суроо талап. Принтерлер жана сканерлер. Төртүнчү суроо талап эң көп сандагы жыйынтыкты берет. Принтерлер же сканерлер же сатуу. Жооп 1, 2, 3, 4. Экинчи вариантты карап көрөлү. Чындык таблицасы аркылуу. Ар бир шартты татаал айтым катары кароого болот. Ар бир жөнөкөй айтымды тамгалар менен белгилейли. А. Принтерлер, Б. Сканерлер, С. Сатуу. Бардык туюнтма суроо талаптарды төмөнкүдөй логикалык амалдар аркылуу жазалы. X биринчи барабар А, Б,С-нын көбөйтүндүсүнө. X2 барабар А, Б-нын көбөйтүндүсүнө. X3 А жана Б-нын суммасына. X4 А, Б,С-нын суммасына барабар. Бул жерде А, Б жана С 3 өзгөрмөсү бар. Бирок мында экинчи жана үчүнчү туюнтма С-дан көз каранды эмес. Ошондуктан чындык таблицасын түзүү үчүн бул логикалык маанилердин мүмкүн болгон 8 барабар 2-нин үчүнчүсү комбинацияларын кароо керек. А барабар Б барабар С барабар 1 болгондо гана. X биринчи барабар А, Б,С-нын көбөйтүндүсүнө. Башкача айтканда 1-ге барабар. Бул чындык. Калган учурларда 0-гө барабар. X экинчи А, Б туюнтмасыны А көбөйтүлгөн Б туюнтмасы А барабар Б барабар 1 болгон учурда гана 1-ге барабар. Калган учурларда 0-гө барабар. X үчүнчү А жана Б-нын суммасы туюнтмасы А барабар Б барабар 0 болгон учурда гана 0-гө барабар. Калган учурларда 1-ге барабар. X төртүнчү А, Б, С туюнтмасы А барабар Б барабар С барабар 0 болгон учурда гана 0-гө барабар. Калган учурлардын бардыгында 1. 5-8 пункттарын жыйынтыктап чындык таблицасы түрүндө жазалы. Демек,
Мында дагы 1, 2, 3, 4. Таблицадан көрүнүп тургандай эле эң кичине аракет аймагы биринчи туйнтманыкы. Мында издөө сербери эң аз сандагы суроо талапты чыгарып берет. X экинчи 1 барабар 1 аймагы өзүнө x1 барабар 1 аймагынын баардык жана дагы 1 вариантты камтыйт. Ошондуктан издөө сербери биринчи учурга караганда көп суроо талапты берет. Ушул сыяктуу эле жыйынтыкты чыгарабыз дагы. x3 барабар 1 аймагы x2 барабар 1 аймагынын баардыгын камтыйт жана аны кеңейтет. Ал эми x4 барабар 1 аймагы бул x3 барабар 1 аймагынын кеңейтилиши. Ошентип жооп 1, 2, 3, 4. Үчүнчү вариант. Эйлер-Бендин диаграммасы аркылуу чыгарып көрөлү. Бардык жоопторду төмөнкү логикалык амалдар аркылуу жазабыз. x1 a,b,s'нын көбөйтүндүсү, x2 a,b,нын көбөйтүндүсү, x3 a,b,нын суммасы, x4 a,b,s'нын суммасы. Бул туйнтмалар менен аныкталган аймактарды 3 аймактуу диаграммада көрсөтөлү. x1, x2, x3, x4. Мында көрүнүп тургандай эле 1, 2 аймакты, 3 аймакты жана 4 аймакты камтыган. Демек жооп 1, 2, 3, 4. Экинчи тапшырма. Маанилерин тапкыла. 0 же 1 жана 0 же 1. 0 же 1 жана 0 же 1. Балдарына берсе сабакты жыйынтыктардан мурда бүгүнкү айтылгандарды кайталап алалы. Жөнөкөй логикалык айтым. Бул маанисин жоготпостон туруп кичирейтүүгө же бөлүүгө мүмкүн болбогон айтым. Татаал айтым логикалык амалдарга, операцияларга дал келген логикалык байламдалар менен бириккен жөнөкөй айтымдардан турат. Логикалык туйнтма бул логикалык амалдар менен бириккен логикалык айтымдар. Дедукция. Эгерде жөнөкөй логикалык айтымдардын бирөөсү гана чын болсо, анда чындык. Конъюнкция. Бул логикалык айтымдардын экөөсү тең чындык болгондо гана чындык маанини алат. Инверсия. Эгерде баштапкы логикалык айтым чындык болсо, таануунун жыйынтыгы жалган. Жана тескерисинче баштапкы логикалык айтым жалган болсо, таануунун жыйынтыгы чындык болгон татаал логикалык туйнтма. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Кайрадан көрүшкөнчө.